Тилектештик автобусу 2016 жылдан тартып, Кыргызстандын аймагын кыдырып келет. Бул өлкөбүздүн алыскы аймактарына чейин чыгып, калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүүчү адвокаттардын, нотариустардын, юристтердин жана башка адистердин тобу. И из Парижа мы привезли такой. Калкка укуктук жардам көрсөтүү боюнча мындай кызыктуу долбоорду биз Парижден көрүп келдик. Жардамдын акысыз экендигин баса белгилей кетким келет жана ал өлкөбүздүн бардык алыскы аймактарына көрсөтүлөт. Особенность нашего. Тилектештик автобусу долбоорубуздун өзгөчөлүгү бардык алыскы аймактарга биз өзүбүз чыккандыгыбызда. Себеби айылдардагы көпчүлүктүн борборго чыгууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан ар бир жүрүшүбүздө биздин юристтер жана мамлекеттик нотариустар жеринде жардам көрсөтүшү жана агартуучулук иштерин жүргүзүшү үчүн алыскы айылдарды кыдырууну чечтик. До сих пор Тилектештик автобусу жок кезде жарандар айыл өкмөтүнө гана кайрылышчу. Бирок айыл өкмөтүндө тиешелүү жардамды көрсөтө ала турган компетенттүү адамдар жок эле. Изначально Министерство юстиции Тилектештик автобусунун ишмердигине юстиция министрлиги адегенде жеке юристтерди тарткан. Бирок мындай чечим натыйжасыз болду. Себеби юристтер аймактарга келип кетишкени менен кээ бир жарандардын көйгөйлөрү андан ары уланып чечилбеген бойдон кала берчү. Ошол себептен мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрдүн адистерин тартуу чечими кабыл алынган. 2016 жылдан тартып тилектештик автобусу 1235 калктуу конушту кыдырып, 15 миңден ашуун адамга укуктук жардам көрсөтүштү. Кыргызстандыктарды эң көп кызыктырган суроолор: документтерди алуу жана калыбына келтирүү, кыймылсыз мүлктүү жана транспорттук каражаттарды каттоо, сотко жана укук коргоо органдарына кайрылууларды тариздөө, жарандардын социалдык жактан аяр катмарларына берилүүчү жеңилдиктер жана кызматтар, алимент алуу, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамга жетүү, үй бүлөдөгү чыр-чатактар, насыя алуу жана аны кайтаруу жолдору, мурас укугуна байланышкан жана эмгектик талаш-тартыштар, балдарды мектепке чейинки мекемелерге, мектептерге жана башкага орноштуруу. Аталган долбоор постсоветтик мамлекеттер үчүн уникалдуу. Себеби КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биз юстиция министрлиги менен биргеликте биринчи болуп аны ишке ашырдык. Коронавирус пандемиясына байланыштуу эми тилектештик автобусунда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин адиси да болмокчу. как получить те же самые прививки, да? Эмдөөнү кантип алуу керек, каяка жана кантип ПЦР тест тапшырса болот. Аны акысыз тапшырса болобу? ПЦР канча убакытка чейин жарактуу жана башка ушул сыяктуу суроолорго ушул адис жооп берет. Бул маанилүү долбоордун туруктуу ишмердүүлүгүн күчөтүү максатында буу өп юстиция министрлигине 2 автобус сатып берди. В июне прошлого года Аталган демилгени ишке ашыруу үчүн өткөн жылдын июнь айында буунун өнүктүрүү программасы юстиция министрлигине 2 микроавтобус сатып берген. Мурда юстиция министрлиги автобустарды ижарага алып жүргөн болсо, эми алардын менчик автобустары бар. Автобустардын бирөөсү түндүк аймактарга чыгууга пайдаланылса, экинчиси түштүк аймактар үчүн. Ушуга байланыштуу юстиция министрлиги донорлордун жардамынан долбоорлордон көз каранды эмес. Башкача айтканда, ушундай жол менен аталган демилгенин туруктуулугу камсыз кылынды. Мисал катары айтсак, ушул жылдын май айында Баткен окуяларынан кийин юстиция министрлиги Баткен облусунун жабыр тарткан калкына алгачкы укуктук жардам көрсөтүү үчүн юристтерди өз алдынча алып барды. Министерство юстиции ставило перед собой. Юстиция министрлиги өз алдына калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, укуктук жактан тарбиялоо жана өз укуктарын билүү гана эмес, өз милдеттерин да билүү милдетин койгон. Ушуга байланыштуу 2015 жылы калктын укуктук маданиятын жогорулатуу концепциясы иштелип чыккан. мы нуждались, чтобы дать Калкка укуктук, юридикалык жардам көрсөтүлүшү зарыл, бирок бардыгына жетүү физикалык жактан бизге мүмкүн эмес. Тилектештик автобусу биринчиден экономикалык жактан пайдалуу, себеби райондун борборуна жетүү үчүн акча кетирүүнүн зарылдыгы жок. Бардык маселелер жеринде чечилет. Эрнис Сагынбаев тилектештик автобусу менен 4 жолу чыккан. Как оформить наследство? Мурасты, жер үлүшүн кантип каттоо керек. 94-жылдары жер үлүштөрүн бөлүштүрүү башталган. Бирок аны албай калган адамдар бар. Аны азыр кантип кайра каттоо керек? Же болбосо жаран үй бүлө күтүп, ал эми жер үлүшү ата-энесинде калып калгандар бар. Аны өзүнчө кантип бөлүп алуу керек? Же кантип өзүмө каттатып алам деген суроолор болот. Көпчүлүк кыргызстандыктар каяка, кайсы мамлекеттик органдарга кайрылуу керектигин билишпейт. В этом случае Мындай учурларда тилектештик автобусунун катышуучулары каттоо үчүн кайда жана кимге барыш керектиги тууралуу так айтып беришет.
алыскы аймактардын жашоочулары мурда деле жеке адвокаттардын акы төлөнүүчү кызматтарын ала алышчу эмес. Ошондуктан азыр тажрыйбалуу адистердин акысыз кызматтары абалды бир топ жеңилдете алды. Дочка развелась, говорю, у нее 3 детей. Менин кызым ажырашып кеткен, 3 баласы бар. Балдарына алимент ала албай жатат. Сот болгон, бирок азыркыга чейин бир дагы тыйын ала албай келет. Мындай болушу мүмкүн эмес дейт. А мен болот экен деп айтып жатам. Мээримдин нике бузуу процесси 4 жылга созулду. Анын мурдагы күйөөсү бир да жолу процесске келген эмес. Өзү бир нече жолу таласка барып, аны табууга аракет кылган. Бирок үй бүлөсү анын жүргөн жерин жашырып, айтпай коюшкан. Ушул убакыт ичинде мээрим бардык сотторду басып өткөн. Анамүдүн райондук, Ат башы райондук, аягында жогорку сот. Соттун оң чечимине карабастан, жалгыз бой эненин маселеси чечилген эмес. Как бы нерешаемая моя проблема — это алименты были. Менин чечилгис маселем бул алимент болчу. Мен тилектештик автобусуна кайрылып жардам сурадым. Тилектештик автобусунун адиси эң оболу сот аткаруучуларынын аракетсиздигине арыздануу керектигин сунуштады. Азыркы күнгө карата алименттин суммасы абдан чоң, 170 000 сомдон ашуу. Благодаря это Тилектештик автобусунун жардамы менен мен алиментти өндүртө алдым. Балдарыма керектүү алиментти күтүп жатам. Ал качып кетпеши үчүн биз Кыргыз Республикасынан чыгууга тыюу салдырттык. Аялдын чарчаңкы жүзүндө билинер билинбес жылмаю качан ал балдары, алардын биринчи ийгиликтери тууралуу сөз кылганда гана пайда болду. Балдарымдын экөө тең бийге кызыгат, англис тили курсуна барышат, үйдө жардам беришет, баардыгын жасашат. Ну вот это автобус солидарности. Тилектештик автобусуна ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары да өнүгө беришсин. Менин кызымдайларга жардам бере беришсин. Бул фильмди чыгарууга даярдап жатканыбызда Баткен облусунда Тажикистан менен Кыргызстан чектешкен жерде куралдуу конфликт чыгып, натыйжада Кыргызстандын 190 жараны жабыр тартып, анын ичинен 36сы кайтыш болду. Тилектештик автобусунун адистери тез арада жаңжал чыккан аймакка жөнөп кетишти. Жабыр тарткан 500 жаран менен эвакуацияланган жарандар үчүн уюштурулган лагерде жолугушуу болуп өттү. Үйлөрү өрттөлгөн 5 үй бүлөгө юридикалык жардам көрсөтүлдү. Квалификациялуу юридикалык жардам алууга 23 жарандын арызы катталды. Аксай айылынын 25 жашоочусуна жер участогуна болгон менчик укугу документтерин тариздөө боюнча консультациялык укуктук жардам көрсөтүлдү. Жоголгон документтерин калыбына келтирүү үчүн 4 жарандын толук маалыматтары мамлекеттик каттоо кызматына жиберилди. Пенсия менен камсыздоо маселелери боюнча 5 жаранга жардам көрсөтүлдү. Не во всех уголках нашей республики. Адвокат жок болгондуктан, юрист жок болгондуктан квалификациялуу, сапаттуу юридикалык жардамды өлкөбүздүн бардык эле аймагында алуу мүмкүн эмес. 2014-жылы биздин долбоор ишке киришип баштаганда жүргүзгөн изилдөөлөрүбүз укуктук жардам алуу үчүн жөнөкөй жаран 5 километрден 18 километрге чейин жол басышы керек экендигин көрсөткөн. Тилектештик автобусу демилгеси биздин өлкөбүздүн аймагынан орун таап, шартына ылайыкташып кетти деп эсептейм. Ошондуктан элге керек болуп, дагы да колдонулуп жатат. Бул болсо дагы бир нече миң кыргызстандык квалификациялуу юридикалык жардамды жеринен акысыз ала алат дегенди билдирет.